Быйылкы жылы насыя акча дыйкандар менен фермерлерге бир катар жеңилдиктер менен берилип жатат. Эгер насыя буга чейин 2 жылга берилип келсе, быйыл 3 жылга узартылды. Ал эми 100 000 сомго чейин насыя алуучулардан күрөө талап кылынбайт. Теманы кабарчыбыз Өмүрбек Телебаев улантат. Сокулук айылынын тургуну Назгүл Жумашева үйгө кирип аялдын, сыртка чыгып эркектин жумушун аткарат. Анткени 3 баласын жалгыз тарбиялап өстүрүп келатат. Ал быйыл саан уй сатып алыш үчүн банкка документтерин тапшырган. 100 000 заявктерин буюрса ушу пятница күнү берилет деди. Мен эми ушу эметкенде мен буюрса уй алам. Сүт багытында уй алам. Назгүлдүн кичи уулу Данияр апасынын жеңилин жерден оорун колдон алууга жарап калды. Сабактан кийин чоң атасы менен биргеликте малга от салып, суу берип кол кабыш кылат. Мен эртең саат 8-те турам. Өзүм жана тренировка, дзюдо деген тренировка барга, ошого барам. Анан кийин саат 11-12лерде келем. Мамама жардам берип, малга жем салам. Быйылкы жылы Айыл банк күрөөсүз насыя алган адамдар үчүн 135 миллион сом бөлдү. 1,5 миң адам 100 000 сомдон насыя акча алса болот. Чабандын иши чатак иш деп бекеринен айтылбаса керек. Назгүлдүн атасы Шейше Байке дээрлик 40 жыл чабан болуп иштеген. Ал мал багуунун сырларын эң жакшы билет. Акылдашканбыз. Кредит алайын деп, акылдашпайынча каяктан. Жардам кылат мага да. Мен де жардам кылам, бирибизге жардам кылабыз. Кайтарып атабыз, сыл багып атабыз. Сарайда турат, чөп беребиз, жем беребиз. Айыл банк быйылкы жылдан тартып 100 000 сомго чейин акчаны эч кандай күрөөсү жок эле бере баштады. Бул жаңыдан өз ишин баштаган фермер дыйкандарга чоң өбөлгө болду. Кредиттер жана жаңы иш баштайм деген дыйкандарга көбүнчө арналганда максималдуу суммасы 100 000 сомго чейин, мөөнөтү 1 жылга чейин пайыздык үстөгө 10% менен берилет. Эң негизги документ бул күрөөсүз кредиттер алыш үчүн айыл өкмөтүнүн астында түзүлгөн аксакалдар кеңешинин кепилдиги болуш керек. Паспорттун копиясы болуш керек. Ошо бул айылдын тургуну деген жөнүндө аныктама болуш керек. Өкмөт жыл өткөн сайын дыйкандарга насыя акча берүүнүн жолдорун жеңилдетип, аларга шарт түзүүнүн айласын көрүүдө. Өмүрбек Телебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.